мен да ошентип ойлончумун да мен да мүмкүнчүлүк берчи мен да бир жашоомду жакшы жагын өзгөртөйүн депчи вот ошентип ушундай адамдар менен берет да ушундай тиги айтып каласың анан именно берүүбүзгө себеп болуп туруп анан берилет да вот ошол мүмкүнчүлүк азыр сиздерге да келет. Бул эмнекенде Кудай дегенчи адамдарды карап отуруп анан сен именно заслуживать эткен кезде ошо вознаграждение сыяктуу ушуну берет экен. Именно силерде азыр вознаграждение болуп атат. Бул бизнес давай сен иштеп бүттүң уже, сен уже заслужила уже. Эми мына ошол жерден кылсаң эле жашооңду өзгөртсөң болот депчи. Кыздар, действительно сонун өзгөрүүлөр болуп атат. Мен өзүмдүн практикам, мен азыр тамактык бизнесдечи мен практикмин да. Теоретик эмесмин. Мен ар бир шартты кылып көрдүм да бул жактанчы. Эң жакшы компанияга келип калганыма да эми өзүмө да ыраазы болом. Анткени көп эле компаниялар бар го, башы башталат да жок болуп кетет, башы башталат жок болуп кетет. А бул жакта система ушундай сонун түзүлгөн. Ар бир шартыбыз азыр прям ушул эле шартты кайталай берсек, бүт бардыгыбыздан бат эле ийгиликке жетип кетебиз да. Баттан эле. Башында келген кезде мисалы үчүн бизде продукция жок болсо, азыр мына силерде хед-офисте продукция бар. Даже биз продукция жок кезде баштаганбыз. Жана жадыра бота деген бизде чоң лидерлерди, мурзадаларды көрүп атасың. Ошол биз жаңы келген кезде, по-моему, алар золотто болгон болчу. Серебро, бронза. Ушундай эле статустагы кыздар болчу алар деле. Даже акча монча алып атат деп мактанып турганда результат жок болчу ал кезде. Витамарин айыбын ичип туруп результат алган да киши жок болчу. Даже деген витамаринин өзү жок болчу. Жөнүндө коробка көрсөтчүбүз, сүрөт көрсөтчүбүз. Ушул продукция келет экен депчи. Азыр сиздерде болсо дегеним, сонун мүмкүнчүлүк болуп атат. Сиздерде продукциялар колуңуздарда, система колуңуздарда. Не результат десеңиздер бүт бар, YouTube'да бар, Google'да бар, баардыгы бар. Акча десеңер акчадан результат бар, денсаулык десеңер денсаулыктан результат бар да, бүт баардыгы бар. Азыр прям готовый бизнес под ключ. Ошону эле окуп алып туруп кыла беришиңиздер керек. Көбүнчөсү биз окугандан коркуп кетебиз азырчы. Даже бир бет китеп окугулачы десе азыр эч ким окубайт го. 20 жыл мурун мисалы үчүн эме школду бүткөндөр даже ручка менен алып колуп бирдеме жазып өбүлөттөр да бар да. Ошол эки өзгөрүлгүлөчү окууга дегенден азыр ошол экинин өзгөрүлгөндөн коркушуп, баягы эски ва күнүмүш адаттарын эле кылып жүрүшөт да. Вот ошон үчүн сиздер малайсыздар. Именно өзгөргөн деп келип атасыздар да бул жактачы. Ошон үчүн деген сонун шанс бар экен, мүмкүнчүлүк бар экен, Иркутский прям ар бир кишини алып келип туруп жашоосун өзгөртөм, ушул эки менен чоң ийгиликтер жаратам деген ниеттерин түз коюп, ушул адамдарга жакшылык кылайын, ошолор дагы өзгөрүшүнчү деп алып келип иштеп баштасаңыздарчы, ошол адамдар сөзсүз сиздерге келет. Негизи ошентип экен, ар бир нерсе, ар бир кылып аткан ишибиздин баары ниетке жараша болот экен да. Мен мисалы үчүн деген азыр келген кезде адамдарды ошо башынан эле баштап чакырган кезде деле ошо мындайчын да. Ушул келип ушул бизнестен точно менде ол жашоосун өзгөртүп кетсе экен депчи. Биз жакшы ийгиликтерге жетсек экен деп ошентип келчүмүн да. А бизде көбүнчө адамдар ошо лишь бы жанагындай рефералкасын биринен алгандан кийин ошол адамдар унутуп коет да. Вот ошол эң туура эмес ошол жерде. Наоборот, сиздерге ишенип берди, ушул адамдарды бат-баттан статустарга чыгарсаңыздарчы, сиздер автоматтан чыгасыздар. Автоматтан сиздер чыгасыздар. Каждый келген кишини эле менеджерге чыгара беришет. Артыңыздан бир киши келди, менеджер. Артыңыздан бир киши, алардын кишиси келди, менеджер. Бүт баарын эле менеджерге чыгара беришет экен. Биздин секрет азыр менеджерден да көрсөт. Биздин секрет ошол экен да бул компаниядачы. Чоң статустар ошол менеджерден жабылат. Ошон үчүн сиз келдиңизби, сизди менеджер кылыш керек. Сиздин артыңызда менеджерге чейин келген 4 адамыңыз бар да, ошо 4төнү менеджер кылышыңыз керек. Алдагы 4-4төн келди да менеджер, аларды менеджер кылыш керек. Автоматтан серебро золото болуп кетесиз. Только новичоктор менен иштеп кете беришет экен. Бул жактачы. Вот ошол экинде азыр эми биз баягы улам иштеп атып практикабызда көрүп атабыз да. Ошон үчүн ар бир келген адамдарды эми менеджерге чыгара бериш керек экен да. А менеджер оңой эле чыгып калды. Оңой эле 4 кишисин 250 жазып коюшуңуздар уже чыгып чыгып бат-баттан. Только ошентсеңиздер бат-бат статус ачасыздар. Өзбекстандан бир 19 жаштагы бала 2 айда золотой менеджер деген статусты ачкан. Бизден
например, деген Кыргызстанда ошо Мурзада Сооронбекова, Эльмира Суланбекова деген эки айларда платина деген статустарга чыкканда. Вот ошон үчүн мына Иркутский эмне үчүн азыр салт сачалбай атасыздар? Просто маркетингди жакшы түшүнбөй атасыздар. Вот маркетингди түшүнүп алсаңыздар, сиздерчи вообще башка системаны унутасыздар. И түшүнбөй жүргөн адамдаргачы мен аябай азыр эме болуп кетем. Эмне үчүн ушул эки системаны түшүнбөй жашоосун оңдой албай атат депчи? Эгерде ушул эки системаны биле алсаңыздарчы, айтып атпаймынбы? Жашоо оңой болуп калат. Оңой эле бизнес кылсаңыз, оңой эле саякаттасаңыздар болот. Оңой эле үй алсаңыздар болот экен, оңой эле машина алсаңыздар болот экен. Оңой эле пенсияга чыгып кетсеңиздер болот. 2 жылда пенсияга чыгып кетсең. Эсептейби, 2 жылда. Бизде азыр мына куралай бериңиздер, 2 жыл деп болуп иштеп аткандар. $40,000 пенсияга чыгып кетишти. Азыр алып чыгып. Ошол системага иштеп баштадык да. Ошон үчүн деле баарына